Анталия өзгөчө кооз жаратылышы жана албетте көгүлтүр көл деңиздери менен дүйнө элдерин суктандырып, кызыктырып келет. Ошол себептен учурда Туркиянын бул өрөөнү ар жактан келген меймандарга ыңгайлашып, акыркы 10 жылда бул багытта алгылыктуу иштер жүрүп, коноктордун эң сеп самаган жайларына айланууда. Ошол себептен туризм тармагында эмгектенген арулут өкүлдөрүнүн саны өсүп, алардын арасында биздин кыргызстандыктар да бар. Анталиядагы кыргыз коому 2022 жылдын 31 августунда негизделип, азыр алгылыктуу иштеринин натыйжасында Анталиядагы абройлуу диаспоралардын алдыңкы катарында. Коомдун мүчөлөрү калаадагы ар кандай иш-чаралардын активдүү катышуучулары катары таанылып, аз убакытта жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн сый урматына ээ боло алышкан. Yurdu. Bir şekilde hepimiz oraları terk ettik. Журтташтар, биз Түркияга 1200-1500 жылдар мурун Орто Азиядан көчүп келсек. Сиздер ондогон жылдардан бери келе баштадыңыздар. Биз түбүбүз бир элдерденбиз. Мен жумушум боюнча Анталия мэриясында диаспоралар менен тыгыз иштешем. Ошол себептен кыргыз коомун ичинен жакшы билем. Абдан жакшы, ынтымакты, биримдикти камтыган уюм. Түрк-кыргыз достугун бекемдеп, иш алып барып келесиздер. Antalya meriyası sizlere çın dilinden razı. Çözmek benim görevlerimden bir tanesi. O yüzden ben hep sizlerle beraberim. Karşılaşıyoruz zaten. Elimden geleni yapıyorum. Daha güzelini yapacağız. Çok daha güzelini yapacağız. İntimakta жұмыштарын кылып келип атабыз. Türkiye'de Kırgız elimizni görsetip atabız. Жақсы жерден Kırgız elimizde, Kırgız örp adatlarımızda, Kırgız tarihimizde, Kırgız kültür taraftan, medeniyet taraftan, her bir taraftan öte жақсы bir faaliyetini ötküzüp, şu yaklaşımı intimakta yaşap atабыз. Анталиядагы кыргыз коомунун эң башкы максаты ала тоодон алыста жүргөн боордоштордун башын бириктирип, ынтымакта кылым карыткан каада салт, үрп-адат маданиятыбызды, тилибизди Анталияда жашаган арулут өкүлдөрүнө таанытуу. Биз Германияда өзүбүздүн коомдорубуз бар. Анан ал жерде коомдор башка өлкөлөрдөгү кыргыз диаспорасынын коомдору менен иш алып барат. Ушундай байланыштарды түзөбүз. Анан бул жердеги диаспоранын мүчөлөрү менен ушундан таанышып калгам. Анан Анталияга келген сайын конокко чакырылып турам. Ушундай иш-чараларга катышам. Эми биз кыргыз диаспорасы уюшулганына 2 жыл болду. Ынтымактуубуз. Биз эми эң биринчиден ушу кыргыз элине жардам бергенге аракет кылабыз. Анан кыргыздын маданиятын таанытканга аракет кылабыз колубуздан келишинче. Маселен быйыл Ноорузду белгиледик. Ушул жерден сүмөлөк бышырдык. Көп нерселерди, фестивалдарга катышабыз ар дайым. Ушу кыргыз диаспорасы бар экенин, биздин да кыргыз элибиздин маданиятын, үрп-адатын көргөзөлү деп. Кыргыздарды ар дайым бизди колдоп, дайыма эч нерседен калтырбай, фестивалдарга ар нерсеге ар дайым чакырат, ар дайым катышабыз. Комуз черткен кыздарыбыз бар, ар дайым комуз чертип ырдашат. Жакында аккордеон алдырдык, аккордеон менен ырдаган кыздарыбыз бар. Бийлеген групптар бар, бийлешет. Ошо кыргыздарга деле өзүбүздүн жарандарга деле ооруп калат, ар кандай нерселер болот. Ошондо деле диаспора эң биринчиден барып, жардам бергенге колдон буттан алып дайыма жардамыбызды аябайбыз. Бул жакта окуп, эмгектенген мекендештер кыргыз коомунун ынтымакка үндөгөн кадамдарынын алкагында ар кандай иш-чараларды өткөрүшүп, бош убакыттары болгондо чогула калышып, чер жазыша сүйлөшүп, ал ыр-күүлөр менен коштолуп, мекенге болгон сагынычтарын аз да болсо унутууга аракет кылып келишет. Биз Анталияда Кыргызстандан келген кыргыздар менен чогуу иштешип келебиз. Бүгүн диаспоранын коногундабыз. Мындан кийин кыргыздар менен жакшы мекендештерибизден жардам берүүгө даярбыз. Азыр ушул Анталияда кыргыздар бардыгы бизди жакшы таанып, ушундай баягы баштарына оор жумуш түшсө, бизге кайрылып жатышат. Күнү-түнү биздин телефондорубуз бар.
бардыгында бир канча жардамдарды бердик, Кыргызстанга жумшадык. Азыр баягы элдин баарына эле маалым болгондой ушул документ, виза чыкпай жатат. Ошон үчүн жакшы жардамдарды берип, кеңештерибизди берип жүрөбүз. Дагы мындан ары дагы эле ишибизди улантабыз деп ишенем. Биздин ушу билимдүү адамдардан түзүлгөн кыргыз диаспорасы дагы өзүнүн жакшы иштерин дагы улантат деп ойлойм. Бүгүн да кыргыздын символу болгон боз үйүбүз шаңга бөлөнүп, Анталиядагы журтташтар чогулушуп, сырдашып гана тим болбостон, улуттук тамак аштар толо тасмал жайылып, башка улут өкүлдөрүнө беш бармак тартылып, боорсок жасалып, кыргыздын меймандостугун тастыктап болуп турган учур. Жашап жана эмгектенип жаткан мигрант кыздардын тобун түзгөнбүз, Арузат деген. Быйыл 17 январда Элмирбек Ивановичти эскерүү кечесин өткөрдүк. Бул жактагы болгон түрк дүйнөсүндөгү фестивалдардын баарына катышып жүрөбүз. Арузат тобу 2 жылга чукулдап калды, 1,5 жыл болуп калды түзүлгөнүбүзгө. Эл ичиндеги таланттар баары бар, инструменттерибиз, аккордеонубуз бар, комузубуз бар, шалдарабыз бар, ооз комуз. Биз эл ичиндеги таланттуу кыздарды чогултуп, ушу желегибизди жербилетип, Түркиянын мамлекетинде фестивалдарга катышып, мамлекетибиздин атын чыгарып жүрөбүз. Маданият менен мамлекет таанылат дейт. Алыста жүрөбүз мекенден, ошо мекенибиздин желегин желбиретип, элибизге кызмат кылып жүрөбүз. Түркияга биздин кыргыз маданиятын көрсөткөнгө аракет кылып, бардык жагынан ошо маданиятыбызды көрсөтөбүз. Мисалы үчүн эмелерди, майрамдарды чогултособуз, кыргыздар баарыбыз чогулуп, дасторконубузду жайып, орозодо ооз ачырып дегендей, сүмөлөк кылып, Ноорузда ошонун бардыгын бир тособуз. Жакшы, өтө ынтымактабыз. Негизинен Анталиядагы кыргыз диаспорасы бул жактагы мекендештерди бириктирип, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып иш алып келе жатканы алардын жасаган иштеринен байкалат. Жөн гана Туркиядагы мекендештер менен чектелбестен, коом Анталияга келген кыргызстандыктарды дагы тосуп алып, аларга колдорунан келген жардамдарын аябай, дайыма бул багытта да ар кандай иштерди уюштуруп, жүргүзүп келишет. Баягы биякта Анталияда калуучу, Турцияда жашачу кыргыздардын жарандарына жана алардын балдарына калган бир мурас болсун деп биз ошондой бир ниет менен ачылганбыз. Жалаң гана культура менен бөлүшөбүз, жалаң гана жакшылыктар, эки өлкөнүн баягы кичинекей болсо да бир дипломаты болуп коелук деп ошондой ниет кылганбыз. Кыргызстаныбызга эң ысык саламдар бизден, кичинекей Анталиядан. Аз кыргыз болсок дагы салам жолдоп, сизди ойлойбуз, сизди сагынабыз, баарыңарды. Ынтымактуу жашайлык, бирге узакта болсок дагы баарыбыз чогуу. Ошо Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, мекенибиз күчтөнсүн, биз дагы сыймыктануучу бир чоң өлкөбүз бар деп, желегибизди бийик көтөрүп, биякта Түрк Жумуриятинде дагы сыймыктаналы. Жалпысынан Анталиядагы кыргыз коому жасаган иштери менен айткан сөздөрү дал келген, намыстуу, жүрөктөрү кыргыз деп жанган угул кыздарыбызга бай. Биздин эмблема ушул дернегибиз дагы күчтүү болсун. Көпкө созулган ушу биздин көзүбүз өтүп кеткенче эмеси жашы узун болсун. Адан кийин дагы бизден кийин ушул Анталиядагы кыргыз дернекте улап кете турган, ушу жерде жашап аткан адамдардын балдарынын, неберелеринин, чөбөрөлөрүнө чейин ушул логобуз ушу менен дернек уланып кетсин деген маани менен сизге туулган күнүңүзгө бүгүн ушуну алып келдик. Шериф байке, өмүрүңүз узун болсун. Ала тоодон миңдеген чакырым алыста жүрүшсө да дайыма өз кадамдары менен мекенибизге болгон аруу сезимдерин даңазалап иш алып барып келишет.
кыргыз-түрк достугунун көпүрөсү болгон Анталиядагы бул уюмга ийгилик кааламакчыбыз. Жашасын Кыргызстан!